Нурлан Албанов 32 жылдан бери ботаникалык бакчада эмгектенип келет. Анын айтымында буга чейин кол шаймандар аркылуу чейир чанап чөп чаап келсе, бүгүнтөн тарта кылган ишинин жеңилдеп жатканына кубанычында чек жок. Биздин ботаникалык бакка шаймандар келип отурат, мини техникалардын түрү келип атат. Мисалы үчүн бак кескен секатордон баштап мотоблокко чейин келди да. Мисалы үчүн бул чоңураак күчтүүсү, андан бул кичинереги бул питомниктерде, мисалы үчүн көчөттөрдү өстүрүп питомниктерде көчөттөрдүн ортосун айдап берген мини культиватордун бири да. Бул фризасы да. Эң көп жумушту аткара турган ушул фриза. Жерди айдагандан кийин, мисалы үчүн бул техниканын сокосу да бар. Сокодон кийинкиси бул аткара турган жумуш бул фризада. Бул көп жумушту аткарат. Муну аткаргандан кийин бул жер майда болуп, жана жуп-жумшак болуп, пухта болуп калат да, жердин катмары. Жалпы суммасы 1.620.700 сомду камтыган каражаттын негизинде мотоблоктор, суу менен камсыздоочу автономдук станциялар, муздак туман генераторлору, өсүмдүктөрдү кесүү, бутоо жана түптөө шаймандара өңдүү жалпы 39 техника бүгүнкү күндө бакчага тапшырылды. Бул техника деген кайрымдуулук акциясында чогулган акчага алынган техника. Биздин мурдагы жылы 2023 жылы ак илбирс чуркоосу өткөн. Эң башкы биздин көчөлөр менен Snow Leopard Run аты. Ошол жарым марафон аркылуу биз кайрымдуулук акция өткөргөнбүз. Ал жактан 4,5 миң адам чуркаган, катышуучубуз болуп, алардын ошо чогулткан акчасынан биз 1.112.000 сом чогултуп, бизден дагы тышкары башка деген медиа бар, издание. Алар дагы 500.700 сом чогултуп, биз бирге 1.612.700 сом чогултуп, ушул техниканын баарын алдык. Ботаникалык бакчага ушундай акча каражат чогултуп жатыптыр. Кошулуңуздар деп айткан болчу экен. Бизге жазгандан биз дагы кошулуп, башта менен сүйлөшүп, бирге ушул акчаны которуп, техника алып берели деп чечтик. Ал эми жалпы аянты 151 гектарды ээлеген ботаникалык бакчада бүгүнкү күндө 60 киши эмгектенет. Биринчиден ал ошо ботаникалык бактын структурасында мынча киши жок болуп атат да. Штат жок. Штат болуш үчүн бизге өкмөт ошо дополнительно баягы акча бөлүш керек. Ошо эң эле мындай маанилүү көйгөй. Мындай артыңарды карап көрсөңөр, мунун баары чөп басып кеткен. Мунун баарын тазалаш үчүн өзүңөр билесиңер, бир топ киши керек. Мен жана айтып атпайм, жок дегенде бир 160 киши керек. Ошо биринчи көйгөйүбүз биздин ошо сотрудниктер жетишпейт. Маалымат иретинде Nomad спорт уюштурган Snow Leopard Run иш-чараларынын негизинде буга чейин ак илбирсти жана экосистеманы сактоо боюнча 32 фото капкан Ысык көлгө Нива жаңы автоунаасы жана Борбор каладагы Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадионго 3,5 миллион сомдон ашык суммага воркаут аянтча куруп беришкен.